Мен Осмонкулова Бурулча Камиловна Жайыл районунун Алексеевка орто мектебинен келдим. Өзүм учебный завучмун, кесибим боюнча начальник класс. 3 күндөн бери ушул Красная Гвоздика эс алуу борборунда эс алдык. Эс алуу аябай жакты, тейлөөлөр аябай жакшы экен. Мугалимдерге ушундай 3 күндүк эс алууга жөнөткөн профсоюзга чоң рахмат. Биздин профком Айгул Кусуевна мектептики, ал эми райондуку Рахат Медетбековнага чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул жердин кызматкерлеринин баарына ыраазычылык билдирем. Баарыңарга рахмат. Мен Эргешева Назгүл Мураталиевна, Ноокат районунан, Кулатфайлы округунан Арктет Нуру балдар бакчасынын жетекчиси болуп иштеймин. Бизде ушул эс алууга келдик. Биздин профсоюздар уюмунун төрайымы ушу мугалимдерге болгон камкордугу дайыма ушундай мугалимдерге тыгыз байланышта укууну коргоп, убагында эс алдырып, чоң иштерди аткарып турат. Мына бүгүн дагы ушул Ысык-Көлгө эс алып, сонун дем алып, чарчоолорго жазып, анан жаңы окуу жылына даярдыктар менен жакшы маанайда жүрөбүз. Анан биздин райондо өтүп жаткан иштер сыймыктанып айтып кетсем болот. Мисалга ковид учурунда биздин төрайым профсоюздар уюму мугалимдерге болгон камкордуктарында аябагандай чоң иштерди аткарды десем жаңылышпайм. Анткени ошондой оор мезгилдерде мугалимдерге материалдык жана моралдык жактан чоң колдоолорду көрсөттү. Атап айтсак, мугалимдерге продукталардан акчалай жардамдарды берип атты. Ошондой ковид учурунда бүт баары жок жабылып турган кезде төрайым өзү ошол айылдарга барып, кабар алып, жардамды жакындан көрсөтүп аткан мезгилдер болгон. Анан бүгүнкү күндө дагы спортко кызыккан таймаштар болот бизде, волейболный турлар, ушу мугалимдер аралык, ошондон да жеңүүчүлөрдү ушу Ысык-Көлгө алып келип эс алдырат, жана ошондой эле башка эс алуучу, ден соолукту чыңоочу курорттук зоналарга дагы жөнөтүп турат тынымсыз. Ошого биз мындай биздин профсоюз аябагандай күчтүү, жакшы дем күч берип, мугалимдерди колдогонго аябай ыраазыбыз. Мындан ары дагы ушундай иштер болот деген чоң үмүттөбүз. Биз дагы ошол дайыма ынтымакта, биримдикте агартуучулар ошо кыргыз элиме балдарыбызга чын дем күч менен иштегенге аракет кылабыз.